Түп районуна караштуу Тасма айылынын Асан Сопиев атындагы орто мектебинде белгилүү мугалим Асан Сопиевди эскерүү кечеси уюштурулду. Иш-чарага мектеп мугалимдери, окуучулар, ошондой эле Асан Сопиев менен бир мезгилде иштеген ардагер мугалимдер жана анын балдары катышты. Класстык саат өтүп аткандыгына байланыштуу атам менен иштешкен мугалимдер, анын баласы катары мен жана башка коллегалары, окуучу мугалимдери катышып отурушат. Мен жакшы көргөн мугалимди өз үй бүлөмдөн артык көрөм деген принципте иштеген. Чындыгында эле мугалимдерди ошондой жакшы көрүүчү, иштетчи. Мугалимдер жакшы иштеп беришкен ошол мезгилдеги. Себеби биз ошол мезгилде коммунисттик партия деген болот эле, ошонун духунда, ошонун тарбиясында тарбияландык. Бул киши андан сырткары чуркап жүрүп, салынбайт, бул жерде сейсмический туура келбейт деген эмеге терминге карабай сүйлөшүп жүрүп, ушул 3 этаж мектепти салдырган. Бул мектепти салынышында өтө чоң эмгеги бар. Ошол мектеп мына азыркы мезгилде дагы актуалдуулугун жоготпой, азыр айрым мектепте айылдарда мектеби жок, ар кайсы жерде окуп жүргөн айылдар бар Кыргызстан боюнча. Бирок ушу 30 жылдан ашты, 1986 жылдан бери ушул мектеп күнү бүгүнкүдөй жаркырап, балдарга тарбия тарим окутуп, жакшынакай эмесин өткөрүп келе жатат. Классында олтуруп кылымына ой берген агайды эскерүү кечесинде мугалимдер жана окуучулар анын өмүр жолу, эмгектери жана мектепке кошкон зор салымы тууралуу ойлорун бөлүштү. Асан Сопиев жигердүү психолог катары мугалимдерге жана окуучуларга талыкпаган сүйүү жана кам көрүү менен мамиле кылган. Ал өзүнүн өмүрүн билимге арнап, анын эмгектери мектептеги мугалимдердин көпчүлүгүн тарбиялап, азыркы учурда башка мектептерде директорлук кызматтарды аркалап жаткан мыкты инсандарды өстүрүүгө жардам берди. Мектеп бир нече жолу райондук, облустук жана республикалык конкурстарда жеңишке жетип, мактоого татыктуу болгон. Асан агайдын өмүрлүк жолдошу жана балдары дагы мугалим болуп, билимдүү жарандар катары коомго өз салымдарын кошуп келет. Экөөбүз окууну бүткөндөн кийин нарындан баш кошконбуз. Нарындан баш кошуп келип, анан кийин Арал Долоон мектебине 15 күн иштеп калдык. Биякта орун жок. 15 күн иштеп, ал жерден анан кайра Сардөөгө мектеп ачылып калып, анан Сардөөгө көчүп барып ошол жакта иштеп, ал жерде 7 жыл иштедик. Ошол жерге директор школ болуп шайланды. Ошол күндөн баштап мектепти бардык жагынан начар, эчтекеси жок. Класс комплекти жок, класстар жок, помещение жок, көрүнгөн жерге окуйбуз, көрүнгөн үйлөргө окуйбуз, ошентип жүрүп анан мектеп салдыртты, чуркап жүрүп, ошо жетекчилер менен сүйлөшүп жүрүп, ошо Сардөөгө да мектеп салдыртты. Агайдын мектебине 73 жылдан бери иштедим. Şu pensiyaga çıkıp кеткиче. Ошол мезгилдерде бияктан агайдан эмне деген насаат үлгүлөрдү алдык. Эмне дегенде организатор завуч болуп да көп жыл иштедим. Анан ошол мезгилде агай бизден бекем тартиптүү окуучулардын билимин бүт баарын талап кылар эле да. Мугалим алтын чынарым, сүйүктүү Иш-чарадан кийин Асан Сопиевдин өмүр жолу жана кылган иштери тууралуу айтылган сөздөр бардык окуучуларга терең таасир берип, аларга жакшы талим-тарбия алууга мүмкүнчүлүк түздү. Мындай кечелер билим берүүчү инсандын баалуулугун эскерүү менен бирге мугалимдердин жана окуучулардын ортосундагы байланышты бекемдейт. Талгат Токтомушев, Илич Касейинов, Ысык Көл жаңылыктары.